Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Барыңарга жарык маанай, жакшы күндү каалаймын. Кыргыз тили сабагы. Бүгүн 9 айынын 14 күнгө шаршемби. Сабактын темасы бир өңчөй аныктооч, однородное определение орусча которгондо. Сабактын максаты, цель урока. Биринчи, бир өңчөй аныктооштор жөнүндө маалымат алабыз. Получим информацию о однородных определений. Экинчи, байланыштуу кептерди, сөз байлыктарды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, элдерди сүйүүгө тарбияланабыз. Учимся любить родину. Эми өтүлгөн теманы кайталайбыз балдар, жана эске салабыз. Демек, повторение о прошлой теме. И будем вспоминать. Эмесе карагыла. Толуктоочтор кандай суроолорго жооп берет? На какие вопросы отвечает дополнение? Мен менен иштегиле балдар, ойлонгула. Эстегиле. Толуктоочтор кандай суроолорго жооп берет? Толуктоочтор кайсы жөндөмөлөрдүн суроосуна жооп берет? На какие вопросы падежей отвечает дополнение? Толуктоочтор сүйлөмдө эмне менен байланышат? С чем связывается дополнение в предложениях? Бир өңчөй толуктооштор деген эмне? Что такое однородное дополнение? Бир өңчөй толуктооштордун арасына кандай белгилер коюлат? Что ставится между однородных дополнений? Биз кайталадык балдар. Демек, биз өткөн сабакта эмнени өткөн экенбиз? Бир өңчөй толуктооштор жөнүндө кеп кылганбыз. Эмесе, жаңы темага кеттик. Жаңы тема бир өңчөй аныктоочтор. Билебиз, однородное определение дедик. Эмесе, карагыла. Аныктамасын. Сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланышкан бир нече аныктоочтор бир өңчөй аныктоочтор деп аталат. Определения, которые связаны с одним и тем же членом предложения, дейт, называется однородными определениями, дейт. Мисал келтирели. Мисалы, шаарыбызда кенен, жарык, жылуу үйлөр көп. В нашем городе много просторных, светлых, теплых квартир, дейт. Анда эмесе карагыла. Шаарыбызда кенен, жарык үйлөр көп. Эси үйлөр, баяндоочу көп. Үйлөр канча? И кандай үйлөр? Кенен үйлөр, жарык үйлөр, жылуу үйлөр. 3 сөз бир эле суроого жооп берди. Кандай дегенге. Демек, бул бир өңчөй мүчөлөр, булар эмне экен? Бир өңчөй аныктоочтор деп аталат экен. Эмнени аныктап атат? Үйлөр дегенди сөздү. В нашем городе много просторных, светлых, теплых квартир дегенде, подлежащие это квартир, дейт. Сколько? Квартир, дейт, много деген бул эмне болот экен? Бул баяндоочу, это сказуемое. И каких квартир, дейт? Теплых, светлых, просторных. А булар эмне экен? Булар однородное определение. Эми карагыла, көнүгүү машыгуу иштерин биз бир аз гана бир-эки сүйлөмдү талдап көрөлү. Китепти ачасыңар, 32 бет бар. 32 бетти карасыңар, 41 көнүгүүгө көңүл буралы. Биз экеле сүйлөм алабыз мындан. Эмесе карагыла, биринчи, алар терезелүү, мештүү, жылуу үйгө ээ болушту. Кимдер балдар? Алар. Алар эмне кылышты? Ээ болушту. Кандай үйгө? Терезелүү, мештүү, жылуу үйгө. 3 сөз, булар бир өңчөй аныктоочтор.
Асанбек Табалдиев дейді, тарих, психология, биология, эстетика илимдерине өтө маани берген. Ким балдар? Табалдиев. Табалдиев эмне кылган? Маани берген. Кандай илимдерге маани берген экен? Тарих, психология, биология, эстетика. Мына булардын бардыгы бир өңчөй, аныктооч. Кайсы сөздү аныктап турат? Илимдерине, значит, определяет слово илимдерине. Кандай илимдерине? Асанбек чыныгы ойчул маданияттуу билимдүү адам эле дейт. Ким дейт? Асанбек адам эле, баяндооч, подлежащее сказуемое. Эми карагыла, кандай адам эле? Кандай адам? Билимдүү, маданияттуу, ойчул адам. Демек, бул жерде 3 сөз. Бир өңчөй, аныктоочтор. Алар кайсы сөздү аныктап турат? Адам дегенди. Определяет слово адамды. Кандай адам? Эмесе, кеттик. Улантабыз сантанары. Улантабыз текст менен. Жаңы тема текст менен уланат экен. Текст Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагынды биз окуйбуз, чогуу окуйбуз. Үйдөн которосуңар балдар, жакшылап түшүнгөнгө аракет кылгыла. Үйдөн азырынча чогуу окуйбуз, үйдөн өзүңөр өз алдыңарча иштейсиңер. Жусуп Баласагын. Жусуп Баласагын 9-кылымда жашаган улуу акын. Он поэт балдар. Акын. Ал чүйдүн Токмокко жакын жеринде туулуп өскөн. Значит, он наш земляк. Ушундай экенби? Өз заманынын ашкан билимдүү ойчул уулу Жусуп көптөгөн чыгармаларды жазган. Бирок азыркы кезде бизге анын бир гана чыгармасы белгилүү. Жусуп Баласагын коомдук жана табият таануу илимдеринен да маалыматы бар инсан болгон. Бизге келип жеткен көлөмдүү жана мыкты чыгармасы Кутатку билик. Бул сөз байыркы эски түркчөдөн которгондо куттуу, бактылуу, таалайлуу адам болуу дегенди билдирет. Китепте Акниет, Адилет хан, ага кеңеш берген акылдуу, сөзмөр, чечен, вазир тууралуу ойлор айтылат. Жусуп Баласагындын китебинде мамлекетти башкаруу, туура саясат жүргүзүү маселелери да айтылат экен. Балдар, бул боюнча толук маалыматты биз адабият сабагынан өтөбүз. Азырынча жөн гана текст менен тааныштык. Эми сүрөттү карагыла. Демек, улуу ойчул Жусуп Баласагынга 1000 жыл дейт. 1000 жыл качан белгиленген? 1000 жыл 2016 жылы, кечиресиңер, 2016 жылы Жусуп Баласагынга 1000 жыл деген биз эмнени өткөргөнбүз? Мареке өткөргөн экенбиз да. Значит, в 2016 году мы отметили юбилей тысячелетия Жусупа Баласагына деп. Анын эң сонун китеби Куттуу билим деп аталат экен. Бизге жеткен китеп ушул. Куттуу билим бул благодатное знание деп которулганда. И есть на русском языке, очень книга очень ценная, поэтому перевели на иностранных языктарга да которулган балдар. Эми дагы эмнени көрүп туруп атабыз? Карагыла, астында сүрөт, университеттин сүрөтү турат экен. Улуттук университет бул. Жусуп Баласагын атындагы улуттук университет. Значит, национальный университет у нас имени Жусупа Баласагына. Дагы эмнени көрүп турасыңар? Дагы көрдүңөрбү? 1000 сомду көрүп турасыңар. 1000 сом. 1000 сом, демек, это 1000 сом. Это наш национальный банкнот 1000 сом. И там ким экен? Ким турат аякта? Жусуп Баласагындын сүрөтү. Эмесе, үйгө тапшырма алалы. Үйгө тапшырма
Эмне кылат экенбиз? Текстти которобуз. Кайсы текстти которобуз? Жүсүп каласагынды которобуз. Значит, будем перевести текст, балдар. Экинчи, тексттин ичинде бир өңчөй мүчөлөр катышкан сүйлөмдөрдү көчүрүп жазгыла. Бир өңчөй мүчөлөрдүн астын сызгыла. Демек, вы пишете из текста предложение с однородными членами предложения, балдар. И, конечно, подчеркните. Там есть 4 предложения. Жазып койдум, 4 сүйлөм бар. Демек, тексттен 4 сүйлөмдү аласыңар. Үчүнчү эмне кылат экенбиз? Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазып которгула. Это для нас очень директно, очень нужен, потому что нам надо развивать словарный запас. Значит, новые слова пишем, словарный тетрадька и переводим. Түшүндүкпү, балдар мени? Түшүнсөңөр, сабакты түшүнсөңөр, жакшы маалымат алган болсоңор бүгүнкү сабактан, анда барыңарга мен чексиз ыраазымын. Барыңарга тең рахмат. Эмесе кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө.